заманга романтика болуп, мындай мугалимдердин оозунан, ата эненин оозунан ностальгиянын көбү кабызса, совет заманы эле жакшы эле депчи. Ал кезде жакыр заманда кыйынчылыкты кечкен адам ошол 70-80 рубльді айлыкты чоң акча көрчү. 1 сом берекелүү көрүнчү. Биз бүгүнкү күндө Түндүк Кореяга терс жактарын канчалык көрүп алып үрөйүбүз урутса, биз деле ошондой коомдо жашаганбыз. Советтик коомдогу ошол көрүнүштөрдү чагылдырганы бул өзгөчө явление. Кыргыз адабиятына биз акын жазуучулар жөө-жомок жазып келатса, бул кишилер адабий тажрыйбасы жок туруп, бирок өзүнүн үй бүлөлүк эскерүүсүндө мемуар аркылуу ошол биз өткөн замандын жүзүн көрсөткөн байкоочу катары жамандап көргөзгөн эмес, факт менен, турмуштук факт менен. Жанагы сахнада ойноп аткандар көрбөдүңүзбү? ОБХСтер агесте жеке менчик деген түшүнүк пайда болгон эмес. Кыргыз коомунда аң сезиминде кылымдардан бери соода дегенди биз жат түшүнүк катары карап келгенбиз. Болгону өзбек туугандарыбыздын соода маданияты калыптанып келген. Анан Жумакенин бир кызык терминдик нерсеге акцент койгон жагат. Бүгүнкү күнгө чейин билимдүү Кыргыздагы сарт деген сөзгө мындай сетиркейт да. Бул дискриминация кылган сөз деп. Сарттар булар маданияттын ташып жүрүүчүлөр болгондо, себеби соода аркылуу биз дүйнөлүк интеграцияга бүгүн аралашып аткандай эле агестеги соодага аралашкандын өзү Жумаке аз жерден соттолуп кете баштаган, жана ОБХС соттобой баштаганда ошондой тобокелдикке барган. Булар шороону баштаганга чейин эле жанагында бүгүнкү тил менен айтканда ээн баштанып эле рынокко чыгышканда агесте элдин түшүнүгүндө рынок экономикасы деген термин кабыл алынбай элек болчу, аң сезимибизге жуурулуш элек болчу. Салижан Жигитовдун айтканы бар эле, мен кыргыз интеллигенциясы базар экономикасы деген терминди түшүнө албай жүргөнүнө кээде ойлоп жатып чабалакта уктабай чыгам дейт. Себеби караламан калк рынок экономикасы жөнүндө терминди түшүнмөк түгүл, бизге ошону түшүндүрө алган билимдүү катмар жок деп. Анан бул китепте бир эң жакшы феномен үй бүлөлүк баалуулукта. Үй бүлөдө китептин ичин ачсаңыздар, сүрөттөрүндө таяк жебеген баланын образын көрөсүздөр. Советтик коомдо көбүбүз корунуп, мындай скованный болчубуз, сүрөткө түшкөндөрүбүздү шөлбүрөп түшүпчү. А бул кишиники мынтип жайылып түшкөн сүрөттөр бар. Анан сылаң корозонгодой көрүнгөнчү. Бул үй бүлөдөн запкы жеген эмес да. Эң кызыгы 20-кылымдын эненин образын берген эталон бар. Толгонай апа. Айтматов аркылуу ошол Толгонайдын образынан чыныгы кыргыз аялынын данышмандык образын көрөбүз. Мына бул китепте Жумадил Эгембердиевдин булар чоң энебиз деп чоңоюптур. Чоң энебиз деп ойлоп жүрүптүр да, көрсө байбичеси экен, атасынынчы. Анан кийин согунчого канабай жүрүп 20 жылдан кийин Сүйүн, буларды төрөгөн апасы, Сүйүн апасы, кичүү апасы. Анан булар жеңебиз деп чоңоюптур анычы. Кийин билдик дейт, бул өзүбүздүн апабыз экенинчи. Анан эң кызыгы эрте атасынан ажыраган бул экөө. Элестетип көрүңүздөр. Бүгүн өзүнүн энесин карлар үйүнө жеткирип коюп аткандар бар. Өзүнүн энесини бир тууганына анчалык күйүмдүүлүгү жокчу. Анан ошол энесинин сөөгү кийин ушул эки баласынын төрүнөн чыгып атат да. Болбосо атасы качан өлгөн, сөөгү сөпөт болгон. 64 жашындачы. Анан экөөнүн бир туугандын ортосундагы ийгилик сыры. Биз кээде бизнесте бир тууган менен бир тууган аралашканда боткосу аралашып кетет. Булардын экөөнүн ортосунда линия болгондо тиги айтып атпайбы, мен айсбергдин түбүндө гана болгом депчи. Себеби бизнестеги дисциплинаны булар бекем карманган. Жумаке буга чейин мойнуна да алат. Мен китеп бетин ачкан эмесмин, жазуучу болом деген оюмда жок болчу дейт. Бул Табыкенин рухий мурасы дейт магачы. Табыке китепти өзү жазбай кеткенде тар чөйрөдө көбүбүз жерди муштап эле отуруп калганбыз, өксүп эле аттан көрүп ушу Табыке жаза турган жерде эле билими десе билими, акылы десе акылы, анан ушул жаратмандык тарыхты, улуттук тамак аштын статусун ушунчалык көтөрүп, туризмге ушунчалык посылдарды таштап койду. Маселен, жана туризм Кыргызстанда кантип өнүктү? Табыл Эгембердиевдин тетиги чуңкур чакка жазып баратканда бир учкул канат сөзү бар. Тоо туризми айылды багат депчи. Ошол чуңкурчактын тегерегиндеги карапайым айылдардын куруту каймагы сатылып атат бүгүнкү күндөчү.
Бүгүнкү күндө Чуңкурчак Супара музей турат. Ал жөн эле бар тамак ичүүчү жай эмес. Мындай окуу жай болуп калды, маданий очок болуп калды. Анан бүгүн сиздердин окуу жайда ректордун чечки макулдугу менен бул жерде өтүп атканы биз билимди жөн гана предметтик куралдардан албайбыз. Ушундай таасирдүү адамдар менен жолугушууда окурмандардын жүрөгүндө от жанат. Биз теориялык билимди эмес, ошо теория менен практиканы жуурулуштурган жаратманды мен алдына чыккан ошо болду. Себеби биз өткөндө программадан мүчүрүштү кетирип аттык да, анан Табыкен Жумакенин ишмердүүлүгүнүн жөнүндө чечмелеп айтып бере албайт экенбиз. Анан көркөм редактор катары Жумакенин алдында чыктым. Чакырам Жумакени. Сиздин жаратмандыгыңыз. Жумаке, Жумадил Эгембердиевди чакыралы. Биз аксакалдын образы десе калпак кийген, анан адеп акылакка үйрөткөн, иманга сабак айткан моралисттер толтура го. Жумаке жаштардай жүрөт да. Галстуктатып байланбай келдик. Жөн эле мондай свободный форматта жүргөнүбүзчү, жаштар менен жаштардай болгонубуз жакшы. Ымандай сырын төккөн могу китепкечи. Китептин эпилогуна жазып атпай, мен жанетимен чыккан уул кызыма, келечегиме айтпай келгенди ушул окурмандар менен бөлүшүп аттым депчи. Эми бөлүшүңүз. Суроо береби, кандай кылат, мен кандай таш бараң алсаңар китепти даярдап атканда. Жумаке. Рахмат. Уюштурушчуларга рахмат. Абдывахап, сизге уюштуруучуларга көрөк. Рахмат. Урматтуу студенттер жана агайлар, жамааттык электор баш болуп эми биз шороону баштап атканда сиздер жок болчусуздар. 33 жыл болду быйыл шороону башталганына.